темабызды андан ары уланта берели. Мына ушундай канча согуштун мезгилинде айтпадыкпы, көптөгөн жерде локалдык согуштар чыкты. Ошолордун дагы бири 1946 жылы Индо-Китай конфликтisi пайда болду да. Индо-Китай конфликтisi пайда болду. Мындагы эмне маселе? Мында баягы согуштан кийин жанагы ага чейин согушка чейин француздар ушул Индо-Кытайды колония кылып алганда, а согуштан кийин 1946 жылы Вьетнам коммунисттеринин лидери Хо Ши Мин мына бул жерде сүрөткө келтирип койдук. Хо Ши Мин 1946 жылы Вьетнам демократиялык республикасын түзөт да, ДРВ деген. ДРВ, Вьетнам демократиялык республикасын түзөт. Бирок бул түзүлгөндөн кийин Франция муну менен макул болгон эмес дагы. Кайрадан ал Вьетнамдын үстүнө күч менен өзүнүн контролдугун жүргүзүүгө аракеттенген да. Ушундан улам 1946 жылы бул жерде локалдык согуш башталат. Сөзсүз түрдө күчтөрдүн артыкчылыгы Французда болгондо 1949 жылы Кытайда жанагы Хо Ши Мин Кытайдан бир топ СССРден Кытайдан жардамдарды алат дагы, анан мындай согуштук баланс бир тең салмактана баштайт. Бирок конфликт токтогон эмес. 1953 жылы 1953-59 жылдардын аралыгында АКШ менен СССРдин ортосунда кичине болсо дагы мындай оттепель дейт. Мына жылуу маанай байкалган. 1954 жылы жанагы Индо-Китай боюнча Женева шаарында Женева келишими кол коюлат да. Бул келишим боюнча Франция Вьетнам менен, то есть Камбоджа менен Лаостун көз каранды эместигин тааныйт. А Вьетнам болсо убактылуу экиге бөлүнүп калганда, демократиялык Вьетнам республикасы түндүктө, ал эми Вьетнам республикасы түштүктө бөлүнүп калат дагы. Ушундай саясат келип такалат да. Ал дагы ошол түштүк жагыдагы америкалык солдаттар менен отуруу бул жерде түшүрүлөт да. 1959 жылы дүйнөлүк саясатта 1959 жылы Хрущев Никита Сергеевич АКШга биринчи жолу официалдуу мамлекеттик визит менен барганда, бул визиттен улам баягы дүйнөдө эки мамлекеттин ортосундагы жылуу мамиле пайда болгондугун көрө билебиз да. Бирок ага карабастан экөөнүн ортосундагы атаандаштык андан ары сөзсүз түрдө токтоп калган эмес, курчуй берген. Бул жерден 1957 жылы СССР жердин биринчи жолу жасалма спутнигин учурган. Мына ошондон баштап бул дагы атаандаштын чоң бир белгиси болгон. Бирок СССР менен АКШнын ортосундагы жанагы бир жылуу мамиле көпкө созулган эмес. Бул маанайдын бузулушуна 1960 жылдан 63 жылдардагы Куба кризиси жол ачып бергенде, булардын кайра бир атаандаштын күчөшүнө да. 1959 жылы Кубада революция башталып, баягы Американын жетегинде келген режим бийлик кулайт дагы. Анын ордуна Фидель Кастро, мына жерде сүрөтүн коюп койдук. Фидель Кастро башында турган коммунисттер бийликке келет дагы. Мына ушул жерден баштап Америка менен Кубанын ортосундагы мамилелер бузулат дагы. Америка жанагы ошол контрреволюциялык күчтөргө жардам берип, 1961 жылы
1961 жылы Кубада Куба кризис деген ат менен белгилүү болгон саясий бир кырдаал түзүлөт да. Мына ушул маселеде Кубага Советтер Союзу акырын тымызын жардам бере баштагандагы, анан ошол баягы акырын эч кимге билгизбестен Кубанын жээктерине чейин советтик подводный лодкаларды орнотууга аракеттенишкен да. Мына ушул нерсе 1960-63 жылдардагы Куба кризиси дүйнөдө бир чоң бир согуштун чыгып кетиши коркунучун пайда кылгандагы жыйынтыгында баягы Хрущев Кеннедиге, ошол убактагы Американын президенти Кеннедиге баягы атайын послание жиберип, анан баягы мындай деп послание мындай деп айтылат да: эгер биз ракетабызды алып чыгып кетебиз, бирок силер ошол убакта Кубага өзүңөрдүн жанагындай кысымыңарды зордук зомбуна токтотосуңар деген чечимдин негизинде 1963 жылы Куба кризисине точка коюлган да. Андан кийин 1967 жылы дагы 1967 жылы кезектеги Араб-Израиль конфликтиси пайда болот да. Араб-Израиль конфликтиси пайда болот. Мында араб өлкөлөрү Израильге каршы согуштук союз түзүшөт дагы. Египет болсо жанагы Израилдин порт шаары Эйлат, Акаб заливиндеги Эйлат шаарына блокада кылат да. Бул согуш 6 күнгө созулган да, 67 жылы башталган 6 күндүк согуш болгон. Согуш болгондагы ушул 6 күндүн ичинде израилдик аскерлер Египеттин, Иорданиянын, Сириянын аскерлерин бүт талкалаган да. Анан ошондо Израиль өзүнүн территориясынын бир топ чоң аянтты эл болгон да. Анын ичинде Синай жарым аралы, Иордан дарыясынын батыш бөлүгү жана Голлан дөңсөлөрү жайгашкан да. Ушул согушта Советтер Союзу араб өлкөлөрүнө жардам берген. Ал эми Америка Кошмо Штаттары болсо, Израилге жардам берген да. Ансыз деле Америка менен АКШ менен эстердин ортосунда курчуп турган мамилени бул 6 күндүк согуш огош бетер курчуткан да, Анан ошол экөөнүн ортосундагы курчук мамиле андан ары чоң өнүгүп алгандагы экөөнүн ортосундагы баягы жарыша куралдануу процесси огош бетер күч алган да. Анын ортосунда бир Советтер Союзу менен Кытайдын ортосунда дагы мамиле бузулуп, экөөнүн ортосундагы мамиле дагы бир жакшы жолго коюлган эмес да. 1973 жылы экинчи Индо-Кытай конфликтиси пайда болот да. Индо-Кытай. Бул жерде дагы түштүк Вьетнамга АКШ жардам берип, ал эми түндүгүнө болсо Советтер Союзу экономикалык, согуштук техникалар жагынан жардам берип, ошол Индо-Кытай конфликтиде курчалат дагы. Бирок 1973 жылы Америка Кошмо Штаттары Вьетнамдан кете тургандыгы жөнүндөгү жарыялайт да. Жарыялайт дагы. Анан ушул мезгилден баштап Вьетнам мурун бөлүнүп келген болсо, бирдиктүү бир социалисттик республика Вьетнам деген, Вьетнам социалисттик республикасы деген мамлекет түзүлөт дагы. Түштүк Вьетнам түндүк Вьетнамга кошулуп бирдиктүү бир мамлекет түзүлөт 75 жылы. Андан ары Кытай менен болгон мамиледен улам Советтер Союзу менен Американын ортосунда дагы курчук мамиле андан ары курчуйт. Андан бөлөк бул эки мамлекетти тең түшүнө башташканда, эки мамлекет тең түшүнгөндө баягы өзүнүн жарыша куралдануу системасын бир тартипке алып келүү боюнча да. Ошондуктан эки мамлекет тең баягы баардык тармак боюнча атаандаштуу күч алгандагы, анан бирок өзүнө бири-биринен кол салуудан булар коркушкан. Себеби куралдарды ошол сезишкен. Себеби деген эки мамлекеттин ортосунда тең эмне болгон? Баягы
5 континентальный ракеталар бар экен болгондагы анан бири бирине сөзсүз түрдө булар опасаться этип келишкен да баягы.